чай içelim. Kızganamın men har bir ko'zdan sen qabılgan, men har bir tundan sen jamıngan. Men kızganam, men ko'p kızganam. O baramın men sanalarga batıp keldim, men safarыңdan kabas bildim. Sen kımbatın, kıybasın melem, kıybasın sen. Саламатсыздарбы, жалпы Залкар YouTube каналынын катталуучулары, кайрадан эле көрүп жаткан кел чай ичели деген жакшынакай долбоорубуз. Бүгүнкү чайыбыз негизи ар бир демделген чайыбыз, ар бир келген коногубуз өзгөчө. Андыктан биз менен бирге болуңуздар, кызыктын баары алдыда. Бүгүнкү биздин коногубуз өзгөчө бир таланттын ээси, скрипачка, ырчы, сонун каверлерди аткарып, мына элдин сүймөнчүлүгүнө ээ болуп жүргөн коногубузду тааныштыралы. Воскресенье кыргызчасы кандай? Дем алыш? Жок, дем алыш эмес. Жекшемби? Бүгүн бизде конокто Назик Жекшембекова көрөбүз. Кел Назик, чай ичкичекти сүйлөшөлү. Эмне жаңылык? Күн ысык. Күн аябай ысык ооба. Күн ысыкта эмне кылып атасың? Күн ысыкта эл катары эле шаарда эле жүрөбүз. Көлөкөдө. Карабай. Ооба. Иштер жакшы. Жакшы буюрса. Көлгө барып келдиңби? Барып келдим, бирок жетпей калды. Аз болуп калдыбы? Анда суроолорду берип баштай берейин. Сени көп элдер тааныса, айрымдар тааныбайт. Ошондуктан бир эки сөз менен өзүңдү тааныштырчы. Мен Нарын облусуна караштуу Нарын шаарынан болом, өзүнөн 2002-жылы болом. Атым Назик. 7 жашыман бери музыкалный мектепте окуп, скрипка, фортепиано бөлүмүнө билим алып келем. Азыркыга чейин. Азыр консерваторияда 2 курс болдум. Буюрса. Ошол. Instagram, байланыш номерлер. Чалбастыкы. Жакшы, так. Эмнеге бул чыгармачылыкты тандап алдыңыз? Эмне себеп менен муну тандап алдыңыз? Мен чоң атам комуз чертип ырдачу. Ал папама да өткөн да, папам да комуз чертип ырдап, анан мен кичине кезимден баштап эле ошо ырга жакын болчу экенмин. Төрөлгөндөн баштап эле. Ырдап жүрчүмүн, анан ата-энем байкап калып, ошо музыка тарапка шыгы бар экен деп музыкалый мектепке алып барып, ошол жактан өтүп калгам. Ошентип аралашып калдым. Айтсаңыз, бул баягы кичинекей кезден бери ырдайт экенсиз, үй бүлөңүз чыгармачыл үй бүлө экен. Анан бир күндө канча жыл ырдайсыз? Мен негизи бир күндө ырдабай калсам башым ооруйт. Ошондо канча жыл ырдап каласыз? Ырдай берем, басып отуруп турган сайын. Санаа эмессиз? Жок. Окат кылгыча. Мындай бош болуп калганда кээде ойлонуп каласың го, мен ойлонбой только ырдай берем. Кечир жаным менин адашканым, кереги жок мага да башканын. Кек сактабай мени, кыйнабачы мени, өчпөсүн сүйүүнүн деми. Сен дагы мени, мен дагы сени. Suyubuz çeksiz bir kul жеткиз, unutmasın suyunu. Аламдаштыруунун негизги системасы, структуралары эмнелер болушу мүмкүн сиздин оюңузча? Аламдашуунун негизги системасынын бир 3 структурасын айтып бериңизчи. Аламдашы. Деп эле өзүңүзгө. Жүрөктөр кандай болуп атат дейт? Жүрөктөр жакшы. Жакшы эле. Согушу. Жок, эме жайында ордунда эле. Ордунда эле. Жүрөгүмдө жашайт махабат дегенде бирдеке барбы? Жакшы. Тынч эле бар. Жүрөгүңүздө ээси барбы деп? Жүрөгүмдүн ээси. Бар ооба. Канча инструмент ойнойсуз ошондо? Комуз билесизби?
комуз билем, бирок нота менен эмес да, мындай слух менен эле комуз, гитара, фортепиано, скрипка болду. Төрттө, комуз менен чертип ырдаса болот. Гитаранда ошондой, пианинода да ошондой, скрипкадачы кандай? Скрипкада чертип ырдай албайсың. Анткени моюнга койгондо эми жагың өзүңө тийип туруш керек десең. Деп каласың, Ырдай албай каласың да. Бул скрипканын тарыхы боюнча айта кетсеңиз кармай берсем болобу, Ооба, болот. Мунун правилаларын айтып койсоң, скрипкадагы- балким мындай кызыккандар болсо, бул каяка коюлат өзү мындай? Наркы мойнуңузга. Бияка мындай, мындай. Бул да аябай назик инструмент, ойлосоңуз. Так, мындай кылып койдум. Мындай тура эле болду, Ооба, ылдыйраак кармайсыз. Мындайраак, Ошон үчүн неудобный отуруп ырдаганга, Мындай тура эле койдумбу? Эми сизге болот. Every night. Бул скрипка канча сомдук? Скрипка негизи эле скрипканын тарыхы бул кайсыл эмелер боюнча айтып кетсеңиз? Скрипка негизи аябай кымбат турат, $1000 өйдө. Эми ар кандай китайский деп, эми российский ар кандай бөлүнөт да. Анан Сиздики каяктан алдыңыз эле? Меники китайский, бирок Балафодон карап көрсө болот дегендей эле. Мындай жакшы китайский да. Скрипка менен бир жакшы бир чыгармалардан бир чертпейсизби? Макул. Берейин, кайсыларды чертесиз? Бир 3 чыгарманы чертсеңиз, биздин көрүүчүлөрүбүзгө суроо салып коелу. Сиз дагы айтпаңыз, кайсыл чыгармалар экенин. Биз көрүүчүлөр, сиздер табыңыздар, бул бир саундтрек болобу, же кайсыр бир чыгарма болобу, ошону бизге комментарий калтырып жазыңыздар. Биз болсо ким туура тапкан болсо, биз мына ошол Залкар студиянын атынан кичинекей пайдалуу бир билектерибизди беребиз. Мен бир-экөөнү таптым окшойт. Сүйүктүү телекөрүүчүлөр, достор, мына ушул 3 чыгарманын кайсы чыгарма экенин тапсаңыздар, бизге обязательно комментарий калтырып коюңуздар. Биз мына ошол комментарийлерге эгерде жазылган жооптор туура болсо, албетте бир жеңүүчүнү тандап туруп белек беребиз. Биз болсо майыбызды уланталы. Так, сага бир мүмкүнчүлүк берилсе, мамлекеттин бир жерин өзгөртүүгө, мамлекетибиздин эмнени өзгөртөт элең? Алыс кетпели, ошо скрипка жаатын өнүктүрмөкмүн. Азыр бизде скрипка көп бааланбайт го, Кыргызстанда. Башка мамлекеттерде угушат да мындай баалап. Сен бул тармакта окудуң, үйрөндүң, билим алдың дегендей, башка мамлекетке кетейин деген дагы демек ойлоруң болсо керек. Албетте бар. Буюрса окууну бүтүп, ошо башка мамлекеттерди скрипка менен кыдырып көргүм келет, буюрса. Негизи мындай бизден кеткен музыканттар көп эле болсо керек, башка өлкөгө. Биздин негизи скрипачтар көп да Кыргызстанда. Көбүнчөсү бирок окууну бүтүп эле ошо чет мамлекетке окуганга, иштегенге кетип калышат. Биякта көп бааланбагандыктан. Демек сиз эле окууну бүтсөңүз кетип калышыңыз мүмкүн экен да, толук.
буюрса көрөбүз. Өмүрүңүздүн аягына чейин тамактын бир эле түрүн жеш керек болсо, кайсыл тамакты тандайт элеңиз? Күндөр ошол тамак жей бересиз. Гречка. Гречка? Ёшки, кантип жейсиз? Билбейм. Гречка жагат. Гречка жагат. Негизи өзүңүз кайсы тамакты жакшы жасайсыз? Макарону жакшы көрөм. Картошка макарон. Эфирден кийин анда макароnuңузду жеп көрөлү. Так. Кийинки суроо. Бакыт, Нурлан, Арслан. Кимисин тандайсыз? Бакыт. Бакыт? Эмнеге? Бакыт деген сөз өзү жакшы сөз го. Бакыт. Бакыттар. Чалгыла. Жа кинодогудай бактымды табам деп, бактыярымды табам дегендей. Кийинки суроо. Сизге жаккан макал. Көп колдонгон макал же болбосо? Жашоо бумеранг деген жагат. Мына макал бар бизде. Ал деле макал болуп калды го. Афоризм, Жашоо бул бумеранг, Сен кайдасың бул күндө, мен кайдамын. Азыр мен бир ырдырдайм. Сиз олгону табышыңыз керек. Даярсызбы? Ооба. Издейм сени арасынан элдердин. Таптым. Издейм сени арасынан. Бул кайсы чыгарма? Издейм сени, Издейм сени. Ону кайсы оңго салдым? Издейм сени арасынан элдердин. Кайсылыр? Кайсы эле? Мен Биз жолуктук. Биз жолуктук. Дагы бирөөнү берип көрөйүн. Ооба. Жазда келем айлыңа кызыл өрүк. Жазда келем айлыңа кызыл. Оончу. Билем, бирок ырдын аталышын билбейт экенмин. Деген сыяктуу эле. Так, жакшы. Анда дагы бир чыгарманы аткарып көрөйүн, Мен сүйгөн менен пайда жок. Таптым. Мен сүйгөн менен пайда жок. Кайсы оңго салдың? Атабековдун болчу. Сактасын суу көздөн. Садага моштой жериме. Девочка из города караганда, жымыясың мен караганда, сен дегенде жүрек соғат, ойнағандай барабанда. Девочка из города караганда, жымыясың мен караганда, сен дегенде жүрек соғат, ойнағандай барабанда. Сен дегенде жүрек соғат, ойнағандай барабанда. Жаан жаап атканда коён кайсы бактын түбүндө турат? Коён. Коён. Билбейт экенмин. Кайсы? Кадимки эле бактын жанында турат. Жок, эмне бак? Суу бактын жанында. Дагы. Чоң бактын жанында. Дагы бир айтып коюңуз. Бактын. Бак. Бакта. Бакта. Бактын үстүндө. Любой бактын астында турат. Биз азыр, урматтуу достор, Найзик экөөбүз кыскача бир эмне деп койсок болот? Батл деп койсок болобу, импровизация деп койсок болобу? Ырдайлы. Кандай ырдайлы? Тамгаларга ырдайлыбы же мамлекеттерге ырдайлыбы? Мамлекеттерге ырдап көрбөйлү. Мамлекеттерге бир Кыргызстан, кайсысын алсак болот? Алыс кетпей эле бизге жакындардан, Казакстан, макул, Орустан. Казак, орус, түрк кошуп коелу. Түрк элин кошолу. Анда эмесе кыздын кыркча чуулуу деп Найзиктен баштайбыз.
Мен негизи гитараны аябай деле жакшы билем деп айтпайм, ошондуктан если гитаристтер көрүп калса. Жок эме, сарсын алып эле кой. Экөөбүз мындайча айтканда ошкошпуз да. Ошо. Давай. Баштадык. Сен тартынбай мага карачы, колуң сунуп колуң кармачы. Төбөлөктү болуп мен менен, көп кыйнаба менин санамды, көп кыйнаба менин санамды. Мен суранам, сенден суранам, сен кайрылсаң абдан кубанам. Колтукташып сен менен басып, халкымыңдан ай мен жыттасам, халкымыңдан ай мен жыттасам. Айлы түндө мен жалгыз отурамын сен эстеп, бирге жүргөн күндөрдү сагынып жүрөгүң сен. Унута албай келемин өзүңдү, балбылдап жаңа кара көзүңдү. Сагындым ошол чексиз күндөрдү, саргайтпай келчи жүрөктү. Сагындым жаным сени сагындым, махаббаттын отуна малындым. Арбалып сүйүү отуна жаным, азаптуу күнгө кабылдым, азаптуу күнгө кабылдым. Так, кийинки чыгарма кайсы мамлекетке келсек киребиз? Түркчөгө секирет. Түркчөгө секирели. Seviyorum ben seni inan, seviyorum hala. Böyle aşk görmedim ama affet seni yoldan. Eski günler geçti, sensiz hayat zor geldi. Anlamıyorsun, yeni günler geldi. Unutamadım seni, özlüyorum. Так, Türkçe. Bak ne diyorum, gizlemiyorum. Sensiz yaşamak zor geliyor bana. Her an içimdesin, her an kalbimdesin. Seni seviyorum, seviyorum. Çok hatasın. Bak ne diyorum, gizlemiyorum. Sensiz yaşamak zor geliyor bana. Her an içimdesin, her an kalbimdesin. Seni seviyorum, seviyorum. Ve o an gelir de İşte o an ben yaşayamam. Так, эми казакча. Ansaydı canım, ötkendin barın, bakıttı şartın, barı da yeriz, öşpeydin canım, ömeşenen, umutu barın, ol mümkün yemiz, ansaydı canım, barın. Ого, молодец. Так, жооп кайтарабыз.
Sen kuvanlarday күнмeye ne dayınlasam Oyqandı bozbay tönege қалай урlasam Serenadaydı үйеңе барайын қашан Терезесінің түбіне жағайын шам Мен романтик емеспін Сүйемін бірақ Сенсіз күн жоқ емеспін Жүрегім Эми Орысча? Орысча. Мен де істеп тұрайын. Я не просила ни о чем и буду любить тебя всегда. А на щеке моей слезах лежат счастья. Я не просила ни о чем, просто так тебя ждала. Но скрыть в глазах, увы, печаль невозможно. Дождь, 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 словно кто-то плачет, плачет, и только рядом нет уже. Ждешь, ждешь, ждешь миг своей удачи, удачи, только рядом нет уже. Тебя со мной рядом, и не хватает взгляда глаз. И только дождь, который раз, а мне ведь так надо. Анда чогуу бир чыгарманы аткарып көрөлү, Кана сен баштап көрчү. Ночь, видимо, не догоняет нас. Просто останься без лишних фраз. Знаю, ты непокорима, небо подскажет мне твое имя, словно мотив от безумного джина. Твой перегар, аромат никотина. Я твой герой, ты моя героиня, и ты мне нужна, ты моя половина, моя половина, моя половина, моя половина, моя половина, моя. Достор, Залкар Продакшн студиясында бүгін бізде конокто өзү да найзик, жүзү да найзик, жүрөгү да найзик болгон найзик кызыбыз эфирге келип баарыбыздын маанайыбызды көтөрдү. Андыктан жөн кетирбестен кичинекей бирок пайдалуу белегибиз бар. Китеп. Рахмат. Негизи китеп жашооңузда окуйсузбу? Ооба, окуйм. Жакшы эле окуйсузбу деген. Кандай китептер жагат көбүнчө? Кандай китептерди окуйсуз? Көбүнчө дин жолундагы китептер жагат. Жакшы анда. Бул китептин сизге бир жашооңузга жакшы бир таасирин тийгизет деген ойдобуз. Чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз. Студиябыз ар дайым ачык. Бар болуңуз, аман болуңуз. Жалпы элге, туугандарга, тенеге салам жолдосоңуз болот. Бардык бизди көрүп жаткан кандай болуп калат? Телегөрүүчүлөргө жана ата-энеме салам. Жана сиздерге чоң рахмат бизди чакырып элдер менен кичине болсо да тааныштырып атканыңыздарга. Рахмат. Так, достор, биздин башкы демөөрчүбүз Код курулуш компаниясына терең ыраазычылык билдиребиз. Кийинки эфирден жолугушканга чейин саламатта калгыла. Gel, çay içelim.